Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat salamдар usta aytkandan keyin урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, аталар, агалар, мына парда аркасында энелерибиз отурат, эжелерибиз, карындаштарыбыз отурат. Кудай Таалам ниетиңиздерди кабыл кылсын. Мына Алла Тааланын эң ыйык жери деген мына Меккеде отурабыз. Ушул жерде Куран түшкөн, эки дүйнөлүк бактыбызга сүйрөй турган Куран түшкөн жер. Пайгамбарыбыз туулган жер. Ушул жерде динибизден айланып кетели, урматтуу бир туугандар. Жакында мен ушул мусулман эмес, башка мусулмандар аз жашай турган, бирок адамдар мактана турган жерлерге да барып келдик. Туура башка жактарын көрсөң суктанасың, көчөдө курулуштарын көрүп суктанасың. Жанымдагы адамдар ушундай буларга 100 жыл, 200 жылда жетпейт экенбиз десек, жаныбызда чоң аалым адамдар бар эле. Туура буягына жетпейбиз. Бирок биздин адебибизге, биздин мусулманчылыгыбыз үйрөткөн, биздин үрп адатыбызга, биздеги улууну сыйлоо, биздеги ислам адептерине булар 1000 жылда да жетпейт булардыкы деп. Урматтуу бир туугандар, ошондой мусулманчылыгыбыз берген адебибиз бар. А мусулманчылыгыбыз каяктан келген? Бир учурларда биз дагы тоого ташка башка адам кудайсыз жашай албайт. Адам чыныгы кудайын таппаган, ташты болсо да кудай кылып алат, күндү болсо да кудай кылып алат, көчөдөгү уйду болсо да кудай кылып алат. Муну азыркы заман далил. Бирок урматтуу бир туугандар, ушул жерден пайгамбарыбыз төрөлүп, ушул жерден чоңоюп, 40 жашка келгенде ушул жерде пайгамбарчылык келип, Алла Таалага пайгамбарыбыз ушул жердеги мушриктердин бардыгын чакырып, анан ушул жерде дин күчөп, анан жакын күндөргө Мадинага барып келгендер да бар электер, эми барабыз көрдүңүздөр. Мадинага көчүп, ушул жерде Куран түшүп, ушул жерде анан пайгамбардын тарбиясы менен тарбияланган улуу сахабалар анан жерди ушу түрө кыдырып, деңиздерди сүзүп өтүп, аттар менен жөө жалаңдап ушинтип басып отуруп биздин мекенге чейин жеткен, урматтуу бир туугандар. Ошол жерлерде анан мусулманчылыгыбызды биз да кабыл кылганбыз. Ошонун урматы менен, ошо пайгамбарыбыздын насааты менен, Курандын көрсөтмөсү менен мына ушул жерде бардыгыбыз отурабыз. Урматтуу аталар, бул жерде 80ге чыкканы бар, 70ке чыкканы бар. Бардыңар атасыңар. Бардыгыбыз билели, эгер мусулманчылыгыбыз болбогондо, бардыгыбыз шүкүр келтирели. Мусулманчылыгыбыз болбогондо силер бу жерде отурбайт элеңер. Силерден төрөлгөн балдар, о деп ушу атамды ажылыкка жөнөтөм деп, бизде жашыруун эмес, жарым калкыбыздын миллиондогон адамдар тышта, Россияда, башка жерде иштейт. Мына мен жакында Америкада болдум. 100 миңге жакын кыргыз бар экен, көрдүңүздөр. Чикаго деген шаарда көчөгө чыксаң англисченин кереги жок, кыргызча билсең болду, ошо сүйлөп кете бересиң, көрдүңүздөр. Россияны Москвадан Камчаткага чейин муфтийлик кызматта турганымда Россияны ошо Москвадан Камчаткага чейин бир да шаарга калтырбай бардык мигранттар менен жолугуп чыктык. Урматтуу бир туугандар, ал жерде жыргап жүргөн жок. Силердин балдарыңар, биздин агаларыбыз, инилерибиз барып ал жерде министр болуп иштеп аткан жок. Ошо көчө шыпырып иштеп атат, дворник болуп атат, КамАЗ айдап атат, бирөөнүн машинесин оңдоп атат, бирөөнүн эшигин алдын шыпырып атат. Бирок ошентип акчата ошол жерде жолукканымда биздин динибизден айланалы, үрп адатыбыздан айланып кетели. Ошол жерде турганыбызда жаш балдар канча кареке, ушу бир аз акча топтодум, быйыл атам ушу Каракулжадан болом, мен Баткенден болом, мен Атбашыдан болом, мен ата-энемди ажыга жөнөтөйүн деп атам, ушул жерде квартирада турам, болгон акчамды ошо ата-энемди ажыга жөнөтөйүн деп атам деген 100дөгөн миңдеген балдарды жолуктурдук. Урматтуу бир туугандар, көрдүңүздөр, динибизге дагы бир жолу шүгүр келтирели, көрдүңүздөр, аксакалдар. Ошон дин тарбиялаган үчүн, жүрөгүндө бул жерде иман болгон үчүн, ата-эне деген бул жерде иманы бар адам анан ата-эне дейт, урматтуу бир тууган. Ата-энени ата-эне кылганда биздин динибиз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ушу Меккеде турабыз. Пайгамбарыбыз төрөлөрдө ушул жерде ушундай адат бар эле. Адамдар бузулуп, кылбаганды кылып,
көчөлөрдө уурулук, көчөлөрдө кул ээлөөчүлүк, адамдын акысы калбай, эң аягында адамдар көпкөн чегине ушинтип жеткен. Боюнда бар аялдар ушинтип ыйлачу эле. Анткени ал кезде УЗИ жок, башка жок. Эгер курсагындагы бала кыз болуп кала турган болсо, төрөлгөндөн кийин тести эргесине чейин ушинтип аталап тили чыгып калганга чейин күтүшөт экен дагы, ошондо тирүүлөй алып барып туруп ушу чуңкурларга көмүшкөн. Ушу Меккенин тегерегинде чуңкурлар казылат эле. Ошол жерге алып барып туруп тирүүлөй ыргытып анан үстүн көмгөн, салт болуп кеткен. Антпеген киши адамдардын арасында жашай алган эмес. Адамдар сен акмаксың, ушу кыз баланы да үйүңдө багып атасың деп туруп адамдар кууп чыгат эле. Канчалаган энелер, урматтуу бир туугандар, кош бойлуу болуп калган энелер ошо кайгы менен жашайт эле. Курсагымдагы бала эркекпи же кызбы деп. Кээ бирөөлөр ушу курсагымдагы бала кыз болуп калбасын деп Меккенин ушу тоолоруна чыгып, жарлардан секирип өлөт эле, урматтуу бир туугандар. Кээ бирөөлөр аргасыз төрөйт эле, алып барып туруп көмөт эле. Бирок ошентип адам баласынын кылыгын, адам баласынын абийирсиздигин жер көтөрө албай калганда пайгамбарыбыз келген. Пайгамбарыбызга пайгамбарчылык берилип, анан ата менен баланы ата бала кылган пайгамбарыбыздын тарбиясы, эне менен баланы эне бала кылган пайгамбарыбыздын шариятыбыздын тарбиясы. Муну эмне үчүн мисал кылып айтып атам? Бир туугандар, мына баардыгыңыздар ушул жерге келип атабыз. Кудай Тааланын улуу жерине келип атабыз. Бул жерге биз Анталияга эс алганы келген жокпуз, Кипрге эс алганы келген жокпуз, Франция, Италия, Америкада эмеспиз. Урматтуу бир туугандар, бир аз кыйналат чыгарбыз. Көчөлөр 40-45 градус ысып атат. Келгенде бир аз кондиционер болуп кыйналып аткан чыгарбыз кээ бир учурларда. Бирок бул учурда келгенде ушундай ниет кылалы. Бул жерге мен кыйналганы келгем, бир аз жанымды кыйнаганы келгем, Алла Таалага ыйлаганы келгем. Ошо Кудай Тааланын эң ыйык Каабасынын жанына келип алып, Алла Таалага сөз бергени келдим. Өткөн өмүрүмдөгү кылган күнөөлөрүмө өкүнгөнү келдим. Ошо күнөөлөрүмө кайра кайтпайм деп Алла Тааланын астында сөз бергени келдим. Ушул жерде зикир кылам, мен ушул жерде ушакты таштайм. Мен ушул жерде мурун ууру болуп жүргөн болсо уурулугумду таштайм. Мурун адамдарды кагыштырган чагымчыл болсом чагымчылдыгымды таштайм. Ушул жерде келип туруп бардык кемчилигимди таштайм. Мен башкача адам болом деп ушул жерге келип атабыз бир туугандар. Бул жерге эс алуу эмес, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жерде өзүбүздүн жаныбызды бир аз кыйнаганды үйрөнүшүбүз керек. Эртелеп туруп, ушул жерде зикир кылып, мечиттерибизге каттап, намаздарыбызды кой бербей, ушул жерде дуа тилектерди кылалы. Бардыгыңыздар ушул жерлерде бардыгыбыз шүгүр кылалы. Мына бул жерде көбүнчө мына аксакалдар отурат. Бардык аксакалдар 60-тан ашкандан кийин аяктан акча табат. Ошо балдары ардактап жөнөтүп атат. Мен жашоомдо көптөрдү көрдүм бир туугандар. Бир врач боло турган болсо өпкөсү жүрөгү ооруган барып кайрылат. Бир милиция болгон болсо адамдан таяк жеп же буюмун урдатып ийген барып кайрылат. А бизге кимдер келет? Бизге ушу маралдык ооругандар келет. Канчалаган ата-энелерди көрдүм. Ушундай 10 балам бар. 10 тең кайрымсыз болуп калды дегендерди көрдүм. 4 алкаш болуп кетти. Өлүп калса колуман өлсө ошого ыраазымын деген ата-энелерди да көрдүм. Бир туугандар, муну мисал үчүн айтып атам. Бирок силердин балдарыңарды көз алдыңарга алып койгулачы. Ошо атам барып келсин деп Россияда иштеп, Америкада иштеп, Кыргызстанда иштеп, ошо тапкан акчасын силерди ушул жерге жөнөтүп аткан балдарыңар, урматтуу бир туугандар, ошо балдарды тарбиялаган эмне? Балдарды тарбиялаган ыйман, балдарды тарбиялаган Куран, балдарды тарбиялаган пайгамбарыбыздын хадистери. Ошон үчүн бардыгыбыз ушу динге ээ болгонубузга, жүрөгүбүзгө Алла Таала ыйман бергенге шүгүр кылалы. Алла Таала эң чоң байлык бул дүйнөдө ыйман байлыгы. Ыймандан да чоң байлык болбойт бир туугандар. Ыйманыбыз болгон үчүн ушул жерлерде отуруп атабыз. Кудайым мына ажылыктарыбызды кабыл кылсын. Анан эми ушул ыйык жерлерге келгенде бир туугандар, бардыгыбыз өзүбүздүн нафсибиз менен эсептешели.
Бардығыз кейбіреуіз 80 жыл жашағанбыз, 70 жыл жашағанбыз, 60, 45. Бардығыздың күнөөбүз бар. Бирок бұл дүнияға келгенде адам очерет менен келет. Биринчи ата келет, анан бала келет, анан небере келет. Бұл дүниядан кеткенде очерети жок кетет. Унутпайлы, чоң ата туруп небереге жаназа окуп аткан тагдырларды көрүп атабыз. Ата туруп балага жаназа окуп аткан тагдырларды көрүп атабыз, бир туугандар. Бирок ушул жерлерде дуа кабыл болчу жерлерге келдикпи? Убакытыбызды кетирбейли, кыйындыгыбыздан келип алган жокпуз. Ушул жерде отурулаганда көбүрөөк зикир кылалы, күнөөлөр кечириле турган айларда турабыз. Вал фажри ва лаялин ашр. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala atkan tanga bağımdat uçuruğuna kasam içet. Andan keyin 10 tünge kasam içet. 10 tün degen kaysı dese Zülhicce ayı baştaldı mına. Hac aylarının mına akırkı gündöründe yaşap atabız. Zülhicce ayının baştapkı 10 gününde turabız. Mına 5 günü gitti Zülhicce ayının. 5 günden keyin mına uca Arafat günü gelet gördüңүздөр. 4 gün 5 gün vakit kaldı. Zülhicce kuşu gündörgö Allah Teala kasam içken. Biz eğer insan balası bir nesege kasam içip ant içse, oşo özünün hakikatta ekenin dalildeş üçün içet. Koy mına Kuday görüp durat, men uşunu kılganmın dep özünü dalildeş üçün adam balası ant içet. Allah Teala ant içse, oşo ant içip atkan nersesinin ulu ekenin görsötüş üçün içet. Urmatlı bir tuğandar, Allah Teala uşu 10 günge kasam içken, 10 Zulhicce ayında turabız. Göbürök özübüzdü hacıga dayardaylı. Mına yavumut tarviyede 14 gün oşul jerde avtobuslar menen Mina yörönüne çıkıp ketebиz. Minada barıp oşol jerde zikir dualar ıstıgarıp Arafatqa köçebиz. Arafat'ta günöөлөр juula turgan gün, tobalar kabul bola turgan gün, Allah'a en jakın bola turgan gün. Al yawma akmaltu lakum dinakum ve atmamtu alaykum ni'mati ve raditu lakumul islam dina. Peygamberimiz ömründe bir jolu acılık kılgan, uşu Mekke'de turup uşunday Minanı göstön jönögöndö Peygamberimiz menen koşo 5'ten 10'dan 100'den 1000'den bolup oturup 100 000 degen sahaba artынан echip çıkkan. Barıp turup Arafat'ta turup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşintip hutba kılgan ele. O insanlar, o adamlar, musulmanlar, silerge men Allah Teala'ga sıyıngıla dedim bi, Allah Teala'ga şirk keltirbe gile dedim bi, keltirbe dedin. Allahumma şahad, Kudayım güve bol, namaz okugula dedim bi, oku dedin. Allahumma şahad, Kudayım güve bol, zekat bergile dedim bi, ber dedin. Allahumma şahad, Kudayım güve bol. Oşentip turup kança bir vakit, kança bir saat özünün bul dünyaga gelgen paygambarlık vazifasın oşol jerde Allah Teala'ga atçot bergen siyaktı Arafat gününde oşentip hutba kılgan ele. 100 000 degen adam paygambarımыздın janında turganday sözün oşentip okup turgan. Antkeni jüröktön çıkkan söz jürökö jetet dey turmatты bir tuğandar. Din oşol jerden taragan. Biz dagı oşol jerlerge barabız. Kança adamlar bul dünyaga gele alбай atat. Bul dünyada kança adam var, baylığı var, mümkünçülüğü var. Birok bul Mekke'ni nasip kılbay koyup atat urmatты bir tuğan. Silerdin taqdırıңarga, bizdin taqdırыбызга Allah Teala uşul jerde nasip kılıp atat. Bardığыбыз uşul jerde göz jaş çıgarıp Allah Teala üçün ilaylı. Çında bir ihlas menen, çında Allah Teala menen Kudayım dep hiç kimge görünböy. Özübüz uşu namaz kanalarыбызга çıkıp mına aksakaldar. Kudayım ömrümde ötkördüm uşul jerde kança adamlarga aytkandan korkom, adamlarga aytkandardan uyalgan, kançalagan günöөлөрдү kıldım. Özüň gafirud zunub bolgan, günöөлөрdü geçire turgan, senin meherimiň bardyk nerseni kurçap ala turgan, uşunday uluu zatsın, meherimiňdin çegi jok zatsın, geçirimiňdin çegi jok bolgan zatsın. Allah'ım sen geçirsin, sen uluusun. Oşon üçün senin astyňa geldim. Kudayım alakan jayıp jürögümdi açtım. Kudayım beni geçir dep Allah Teala'dan geçirimi suraylı bir tuğandar. Artыбызda günöөлөрүбүz oşon üçün geçirilip banan gaytalı. Hac mabrur dep koyot. Hacılığı kabul bolgon kimibistin hacılığыбызды Allah Teala kabul kılat. Allah Teala bilet. Bir o Allah Teala jönünde oylongonda daima jakşı oylongula deyt. Allah'ım beni bekir alıp kelgen jok. Meni kança jıl jaşatты, rızkı berdi, bala bakıra berdi. Eň agında mına alıp kelip atat dep aksakaldarыбыз oylonolu. Uşul jerge gelip atam, Kudayım meni günөөmdü geçire
kechirem kulum deb uşul jerge alıp geldi. Günölerim geçiret men Allah Taala deb Allah Taalaga imanыбыз bekem bolsun. Arafat toosunda turup alımlarыбыз aytat, geçinde adamdardın günöleri geçirilet. Birok Arafattan kaytıp turup birinci kadamdı taştaganda birinci günö gayra жазылат deyt. Al gaysı günö degende Arafat'ta geçke oturup dua kılıp turup Arafat'tan kaytıp turup men günöm geçirilbese gerek deb oylanıp koygan adamga en birinci günö oşol jerde жазылат degen. Urmatlı bir tuğandar, Allah Taala uluk. Gördüңүздөр, Allah Subhanahu wa Taala'nın uluktuğu uşunday uluu zat. Biz insanbız. Biröge düşman bolup kalsak, men boğu kişiге düşman bolup kalsam, men uşu bir saattayın avariya olup ketseken, bir saattan keyin bir jamandıkты görüp kalsa eken dep ele şaşa berem. Birok bizdin düşmanlarыбызды da Allah Taala kança жылдан beri rızkılandırıp жүрөt. Karışkırdı da rızkılandırat, koydu da rızkılandırat. Allah Subhanahu wa Taala'nın özünün hikmeti var. Kimge kanday rızkı berip atat. Bir tuğandar oşo siyaktуу Allah Taala da günöөлөрдү geçire turgan zat, ayıptardı jaşıra turgan zat. Uşul jerge gelgende beker ömürübüzdü ötkөрбөйлү. Geliңizler bir söz berelичи, uşul jerde kıblаны karap, mına Mekke'de oturabız. Kançalagan acılarыбыз 2'den 3'ten bir komnataga girip, tuura insandık eken, gebirde birbiri menen tamaşalaşıp, jo bolboso azыр sotkalardı karap, ары kayсы kinolordu görüp, bul jerde ömürlөрүbüzdü ötkөрбөйлү. Göz açıp jumgançalık ubakıt ötüp ketet erteң. Karasaңыздар uşu gündördü paydalanalı, uşu gündörde mına meçitlerge çıkalı. Azırga haram meçitlerge mına kança jolu bardыңыздар, эми бүгүндөн баштап автобустар токтойт экен. Автобустар токтой турган болсо, бул жерде отуруп ибадатыбызды кылалы. Келгиле мечитте отуралы, келип зикир кылалы, өзүбүз менен сүйлөсөк жакшы гана сөз сүйлөйлү. Өзүбүз bir söz береличи. Мен бирөөнү критика кылып сүйлөбөйм, бирөөнүн артынан ушак кылбаймын, бирөөнү чагымчылдык кылбаймын, душманыма да ушул жерде жакшылап bir дуа кыламын деп. Сага душмандык өмүр бою душмандык кылган адамга дагы ушул жерде отуруп туруп Кудайым күнөөлөрүн кеч. Allah Taala ошого да ынсап бер. Кудайым андан кеттиби, менден кеттиби, экөөбүз касташтык, бирок мен кечирдим. Allah Taala сен да ошонун күнөөсүн кечир деп. Душманыбызга да жакшылык каалай турган жер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ушу Меккени айланат эле мушриктер ал кезде кул ээлөөчүлүк, өз кыздарын өздөрү алып барып түрүүлөй gömгөн коом эле. Ошолорго пайгамбар болуп келген эле. Адамзаттын бардыгына аламга пайгамбар болуп келген пайгамбар ошолордун ар бирин үйүн барып такылдатат эле. Келгиле Allah Taala'ны бир деп койгула дегенде ошол жерден тепки жеп кан агып туруп чыгат эле пайгамбарыбыз. Бирок чыкканда да абалсыз калган учурларда Аллахым булардын күнөөлөрүн кечир. Булар билбей атышат, булар акыйкатты билбей атышат дейт эле. Эгер бул жерге келдикпи, биз пайгамбардын жерине келип атабыз. Bir жерге келгенден кийин Кудайымдан сурайлы. Кудайым, я Аллахым, мен ушул жерден кайтканда пайгамбардын сыпаты менен сыпатталып кайтышты Кудайым насип кыл. Күнөөлөрүм кечирилип кайтышты насип кыл. Пайгамбардын сыпаты менен сыпатталып кайтышты насип кыл. Сахабалардын сыпаты менен сыпатталып кайтышты насип кыл деп ушул жерде дуа кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Kimde acılık kılıp, acılıkta janjalga düşpey, uruşka düşpey, jaman pikirlerdi oylabay, uşu Allah Taala kanday kaalasa tak oşondoy acılık kılıp, acısı kabul bolup turup kaytkan adam, yeneden tuğulgan nariste bala kanday günөөдөн taza bolgon bolsa tak oşondoy taza kaytat degen. Bir tuğandarыбыз, bardığыбыз, duabız kabul boluştu kaalayбызбы? Kaalayбыз bardığыбыз. Kim baktılуу degende alakan jayganda duası kabul bolgon adam baktılуу. Eger kimdin duası kabul bolot, günөөsüz adamdın duası köpürөөк kabul bolot. Günöөнü үйүп alıp, karasaңыз kılbaganды kılıp koyup, azır uşunday ayanıçtуу abaldarыбыз бар. Bardык musulmandar жашап атабыз. Göçödө aram dese gününe 10 saat uşaktaşabız. Ar bir sözübüz, ar bir kişi jönde uşak. Karasaңыз adamdarga çagımçıldık kılabız. Adamdardın aram tamagын jep alabız. Anan gelip turup dua kılabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytkan, bir adam jolooçu bolgon bolsa, uşu çaçtары uypalanıp, gebetesi uşuntip getip, karasaң jolooçunun duası kabul bolot bilesizler. Jolooçuday mınday avalı жүрgөн bolsa, birok uşu kolun götürüp Allah Taalaga dua kılgan bolsa, birok anın jegeni aram bolsa, içkeni aram bolsa, giygeni aram bolsa, azıktangan tamağı aram bolsa,
fa anna yustajabu lah. Anın duası kantip kabul bolot degen urmatlı bir toğan. Allah Taala'nı alday albayt ekenmiz. Bardığыбыз murunku günöleribizge ökünölü. Toba kılalı urmatlı bir toğandar. Alımdarыбыз mına acılıkka çıgalek biz 2-3 gün kaldı. Mekke'de geldik, umrabızdı kıldık. Acılık günlerin kütüp atabız. Ya umut tarviya günü mına Minaga çıkabız 3 gün 4 günden keyin. Acılıkka baralekten emne kılsın degende adamlar birinci toba kılsın deydi. Adam balası hiç kaçan günöden taza olbayt eken. Bir adam mına bu günöden taza degen adam özü günölü. Adam bolgondan keyin bardığыбызda günö var eken. Kudayım de uşul jerde toba kılalı. Toba kanday bolot degende Allah Taala'dan geçirim surap. O Allah'ım meni geçir. Uşulardı kılganmın. Adamlar bilbeyt sen gana bilesin Kudayım. Moğu uşu günömdü geçir dep. Bardı günöleribizdi göz aldığı alıp Allah Taala'dan istiğfar kılı. Ekinci kılgan günöge tolu uşul jerde jüröktön kaygırıp oşogo ökünü. Üçüncü nerse Allah Taala'ga söz berүү. Oşo günölerge kayra kaytpayım dep söz berүү menen anan toba kabul bolot. Jönne toba kıldım dep koyup durba, toba kıldım dep koyup kayra kılganın al toba emez. Çınıgı acılığыбыз kabul bolsun dep atabızpı. Oşo baldarыбыздın kança $1000'ların oşol jerde göçö şıpırıp, oşol jerde kıynalıp maşina aydap, taap kelgen akçaların sarıp kalıp geldik mi aksakaldar? Jaşlarыбыз özübüz toңup bazarlarda işte oşonu sarıp kılıp geldik mi? Eger özübüzgö güysök, eger imanыбыз çınıgı uşul jerge turist emez men jön Allah Taala'ga ibadat üçün geldim dey turgan bolsok, men turist bolup gelgen jokmun, Allah Taala bilet de oşo çındık dey turgan bolsok anda güyölü. Birinci tobalarыбызды жакшына kaygılalı. Ökünölü murunku ömrübüzgö, murunku kılgan günöleribizge ökünölü. Allah Taala'ga söz bereyli, Allah'ım jardan ber. Men mına jürögümden oşo nerseni niyet kıldım. Kudayım oşo günölerdi kaytalap kılbayım dep Allah Taala'dan birinci suranalı. Ekinci nerse urmatlı bir toğandar. Emi biyaka gelip aldыңыздар. Karızı var adamlar, karızların төлöp gelsin degen. Жоқ, кебиро ошо карызы бар адамдан мүмкүн ыраазычылык алып келген болсо ал башка нерсе. Бирок бирөөнү какшатып коюп, азыр ушундайлар бирөөдөн $10.000 деген долларды алат. Анан бияка келип өзүнчө сапарларда жүрөт, тиге жок деп коюп, минтип какшатып ажылыгың ажы болбойт бир туугандар. Адамдарды какшатып келген ажылыгың ажы болбойт. Келген тамактарыбыз анан ушул жерде халалдан болсун, келген акчаларыбыз халалдан болсун. Арамдан ар кимдикин жулуп, ар кимдикин сыздатып келген ажың koy, jön ele uğrasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamlar namaz okuyt. Özlerin çarçatkandan başka payda tapmayt. Biröler oroza tutat. Orozadan özleri su sağandan, aç kalgandan başka payda tapmayt degen hadisi var. Hacı da oşo siyaktı bir toğandar. Allah Taala'nı alday albaybız. Karasaңыздар uşu jerde nimat. Silerdi Mekke'ge girgizdi. Peygamberimiz tuğul elekten burun. Peygamberimiz bu dünyaya gelelekten burun. Yemen tarafta Abraha degen padişah var ele. Abraha'nın gücü hazır en çoğ державадай ушундай gücü var ele. Canında çoğ padişah ele. Oşo kişi uşu adamlar uşu jerge acılıkka uşul jerde Adam aleyhissalam kurup din İbrahim aleyhissalam kurup Allah Taala uşul jerde ıyık dep koygon jerde adam toktata albayt. Uşondan beri adamlar gelet gördüңүздөр. Adamlar hazır kançalagan adamlar umra dep jönöp atышат. Hacı dep kançalagan жаңжалга түшүп ömür boyu hacıga gelem dep kelip atышат. Биздин Кыргызстанда эле элестетиңиz. Dünyanın бардык жерине ушинтип келип атышат. Allah Taala ıyık dep koygon жерден эч ким токтото албайт бир туугандар. Oşo Abraha oşo gör albastыk kılıp, oşo Kaabаны buzup jok kılam, gelip turup turtturup oşol jerde ıyık jerde jok kılam dep özünün jerine adamdardı tartkısı gelip anan kança bir asker toptop çoğ pilderdi astıga salıp anan oşo Mekke'ge bastırıp gelet. Oşol uçurda Peygamberimizdin çoğ atası bolgon Abdülmutallib oşo astынан çoğ atasının töölörün uşintip çoğultup alganda Peygamberimiz dünyoga gelelek Peygamberimizin çoğ atası barıp Abraha'dan Abraha töölörümdü ber degende mintip gülöt eken. Senin ıyık görgön Kaabаңды buzam dep gelatsa sen töөнü suraysыңбы degende Peygamberimizin çoğ atası al Kaabatullah'ın nesi var anı özü kaytarıp alat. Men bolsa töölördün esimin töömdü surap geldim degen. Oşentip turup astıga koy bergen gezde pilderi menen uşu Kaabаны jok kılam de oşentip gelatkanda Allah Taala Fil surösün bilebиз.
Fil деген сүре бар Құран-ы Кәримде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алам тара кайфа фа'ала раббука би асхабил фил. Би асхабил фил. Muhammed sen görбөдүңбү? Алла Таала ушу пилдердин эсин Абраханы кандай кылып койгонун көрбөдүңбү? Кандай абалга алып келгенин көрбөдүңбү деп. Алам яжал кайдахум фи тадлил. Анын айла амалын адаштырганын көрбөдүңбү? Ва арсала алейхим тайран абабил. Аларга абабил деген куштарды жөнөттү. Тармигин би хижаратин мин сijil. Ушундай чоктой болгон ушундай таштар менен анан ушинтип туруп аскерлерин талкалап, пилдерин талкалап таштаган. Тармигин би хижаратин мин сijil. Алар ушинтип туруп эч нерсеге жарабаган, ушундай саманга айланып калбадыбы деп Аллах субханала ва таала ушу Фил сүрөсүндө баяндайт. Урматтуу бир туугандар, Абраха ушинтип кирген кезде ушундай кичикей ушундай куштар пайда болуп туруп анан талкалап жок кылып, өздөрү зорго качып, кутулганы кутулуп, кырылганы кырылып, ушундай окуя болгон пайгамбарыбыз келелектен мурун, пайгамбарыбыз дүйнөгө келелектен мурун. Муну эмне үчүн айтып атам бир туугандар? Ошондой күч болгон, ошондой держава болгон Абраханы Алла Таала Меккеге киргизген эмес, күч менен кире алган эмес бир туугандар. Бирок силерди киргизип атабы? Демек бир жагыңар бар, Алла Таалага жаккан жагыңар бар. Биз бири-бирибизди жаман көрө беребиз. Өмүр бою уурулук кылды. Бирок карачы Меккеге бараткан деп сөз кылат экенбиз. Же бир 5-6 жолу Меккеге барып койгон деп сөз кылат экенбиз. Бирок Меккеге Алла Таала бир пенденин бир жери жаккан үчүн киргизет экен бул жергечи. Карасаңыздар, ошон үчүн бардыгыбыз шүгүр келтирели. Мен калпычы болсом дагы, бирок башка жегим жагат окшойт Алла Таалага. Ушул жерге чакырып алды деп. Бирок ага таянбай бир туугандар, ушул жерден кайтканда күнөөлөрүбүз жуулуп кайталы деп Алла Таалага дуа кылалы бир туугандар. Балдарыңарга дуа кылгыла. Ошол силерди жөнөткөн балдарга ыйлап дуа кылгыла. Кыямат күнү бир туугандар, ушу дүйнөдөгү океандарды, дүйнөдөгү деңиздерди, дүйнөдөгү дарыялардын баарын чогултуп туруп, күйүп аткан тозокко сепсең, кайра өздөрү кошо күйөт экен, көрдүңүздөр. Ал өчүрө албайт. Бирок Алла Таала үчүн ыйлаган, чындап Кудай үчүн сыздап, Алла Таалага тооба кылып ыйлап, бир тамчы жаш тозоктун өтүн өчүргөнгө жарайт деген. Ушундай күчтүү болот. Урматтуу бир туугандар, аталар, агалар, ушул жерге келгенде убактыбызды кетирбейле. Келгиле, башка жөндө сүйлөбөйлү, адамдардын айыбын ачпайлы. Ушул жерде мен сөз берем, болду. Мындан кийинки өмүрүмдү адамдар жөндө ушак сүйлөбөймүн. Биздин киши өлтүрбөйт экенбиз, туура. Аны бир миллиондон бир акмактар кылат экен. Башка нерсени дагы чоң бир күнөөлөрдү кылбадым дей, наркоман болбодум дешибиз мүмкүн экен. Ал дагы бир миллиондон бирөө кылат экен. Бирок андан да жаман нерселерди кылып атпайбызбы? Андан да жаман нерсе эмне? Жалган сүйлөп атабыз, бири-бирибизди алдап атабыз, ушак сүйлөп атабыз, көрдүңүздөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан мусулман киши өлтүрүп коюшу мүмкүн. Мусулман зина кылып коюшу мүмкүн. Мусулман уурулук кылып коюшу мүмкүн. Сахабалар таң калып, эң аягында мусулман жалган айтабы? Жок, мусулман жалган айтпайт деген. Урматтуу бир тууган, жалган айтуу мусулмандын сыпаты эмес. Бирок күндө ошо менен ооруп атпайбызбы? Адамдарды ушактап артынан ушактап ошо менен ооруп атпайбызбы? Бир туугандар, ушундай күнөөлөрдөн тыйылалы. Алла Тааладан жардам сурайлы. Адам эле өз эле мен күчүм менен күнөөлөрдөн тыйылам дебейт экен. Буга дагы Алла Тааланын жардамы керек. Көрдүңүздөр, улуулар дуа кылган. Аллахумма а'инна ала зикрик ва шукрик ва хусни ибадатик. Ушу дуаны мен студент кездеримде китептерден окуп, аны түшүнбөйт элек. Көрсө, маанисин түшүнөт элек, бирок анын акыйкатын түшүнбөппүз. Анткени биз жаш бала экенбиз, ал арабчаны билип алганың менен, башка илимди билип алганың менен, муну жашоонун тажрыйбасы түшүндүрөт экен, көрдүңүздөр. Бул эмне, мааниси эмне? Аллахым, мен сени өзүңдү зикир кылганга жардам бер, өзүңө шүкүр кылганга жардам бер, өзүңө жакшы ибадат кылганга жардам бер деп Алла Тааладан сураган дуа. Урматтуу бир тууган, азыр түшүнүп атабыз жашообузда. Эгер Алла Тааланын жардамы болбосо, Алланы да зикир кыла албайсың. Алла Тааланын жардамы болбосо, күнөөнү да таштай албайсың.
Allah Taala'nın jardamı bolbosa ibadatты da kıla albaysın. Allah Taala'nın jardamı bolbosa şükür da kıla albaysın bir tuğandar. Şükür kıla albaganda da görüp atpайбызбы? Kançalagan insanlar azır жашоо начарбы? Mına atalarыбыз bilet, bulardan surap algıla. Urmattуу жаштар, gördüңүздөр, ilgeri mına oşo bir nandı, atalar, bir nandı 11 tuğan bölüp jep, bir komnata үйdө uşular жашаган. Azır 10 kvartiraң бар, dagы bir tuğandar bir-biri menen жашай албай атат. Үйүнө барып отурсаң, кашык алсаң ар жактан борсок кулап түшүп атат. Дасторкон деген толот, көчөдө машинелер толот. Шүкүрсүздүк болуп атат, көрдүңүздөр. Шүкүр эмес, улам айдап жүргөн машинеси $20,000 машине болсо, мен $50,000 айдай албай калдым деп ошентип ыйлап жүрүшөт адамдар. Шүкүрсүздүк bir тугандар. Шүкүр кылганга дагы Алла Тааланын жардамы керек. Бардыгыбыз балдарыбызга бакыт таалай тилейли. Алыста мекенибиз калды. Алтындан кымбат, каректен кымбат мекендерибиз бар. Bir тугандар ошол жерде жашап жүрөбүз. Канчалаган инсандар мончалык паспорттун баркын билбей кейде жоготуп ийип кайра жоготтум деп жаңысын жазатып атабыз. Бирок мен Египетте 8 жыл окугам. Ошондой bir тугандарыбыз бар эле. Өздөрүнүн мекени жок болуп калгандар, байкуштар башка мамлекеттин bir паспортун алып алыпчы. Ошону ыйманын сактагандай сактайт эле. Ошону жоголуп кетпесин деп күнүнө 5 жолу карап bir жерге коюп койгон жерине аны да жашырып, кулпуларды салып, аны жоготуп ийсе каяка барат bir тугандар. Ыйлашат эле ошо жерде 20 жыл окуп бүткөндөн кийин эми каяка барам, менин мекеним болсо, 2 квадрат жер болсо, ошол жерге мени барып туруп жөн эле жат десе, мен шүкүр кылып жатат элем деп ыйлаган аалымдарды көргөнбүз bir тугандар. Бирок билбей атабыз мондай кадыр барыкты. Силерге ушу ажылар оңолсо, анан бардык калк оңолот. Bir тугандар ушул жерде 6.000 киши келдик. Кейбір учурлар болгон, ажыдан барып туруп кайра арак ичкендер болгон, ажыдан барып туруп баягы акмактыгын кылгандар болгон. Bir тугандар бир жерге келели, Аллахым кабыл кыл дейли. Мени чыныгы ажы кылып жөнөт дейли. Анткени адамдар, аалымдар айтат, ажылык кабыл болгонун кайдан билесиң дегенде, ажылык кабыл болгону ажыдан кайткандайын такыр күнөө кылбай калган адам дейт. Күнөөлөрдөн жиркенип калган адам, демек ошого билгиниң Алла Таала ажылыгын кабыл кылган. Кайра ажыдан кайттыбы? Кайра эски адатына кайткан, барып алып туруп арагын ичкен, барып алып туруп адамдарды согуштурган, барып алып туруп адамдарга тынчтык бербеген, кайра коррупционер болгон, кайра барып алып туруп арамды кылган, ажылыгынан пайда жок, ажылык кабыл болбой кайра кеткендер дейт. Урматтуу bir тугандар, бардыгыбыз ушул жерде Алла Тааланын казынасы кең. Алла Таала бардык инсандын сураганын берип отурса, Алла Тааланын казынасы ийнени деңизге салып туруп, ийнеге жуккан суу деңизден эмнени кемитет bir тугандар, деңизден. Алла Тааланын казынасынан ошону да кемитпейт. Алла Тааланын казынасы чоң bir тугандар. Же болбосо биздин душмандарыбыз 40 жылдан бери бизди өлүп калса экен деп жүрөт. Бирок Алла Таала бизди рызкыландырып атпайбы, көрдүңүздөр? Биздин душмандарыбыз 40 жылдан бери шермендеси чыкса экен, 50 жылдан бери шермендеси чыкса экен деп жүрөт. Бирок Алла Таала бизди өзү сактап жүрбөйбү? Биздин да Аллах деген bir иманыбыз бар экен. Аллахка жаккан жагыбыз бар экен. Алланын казынасы ошон үчүн түгөбөйт. Bir тугандар ошол жерде отурабыз, аталар көбүнчө. Анан bir тугандар бул жерде Яумут Тарвияга чыкканда жаш жигиттерге кайрыларым. Бул жерде аксакалдар чындап могу кондиционерге көңгөн эмеспиз, ысыкка көңгөн эмеспиз. Эшикке 10 мүнөт тура албай атасың, көрдүңүзбү? 5 мүнөттө уже чыкпаган жериңен тер чыгып атат, туурабы? Аксакалдарга жардам берели bir тугандар. Бул жерде жаштар сөз беребизби? Келиңиздер. Ушул жерде жанында аксакалы менен келген, жанында балдары менен келген болсо, мейли өз балдары менен. Кээ бир аксакалдар өздөрү келген. Ушулардын жанына мен жардам берем деп. Мүмкүн ошо аксакалдын дуасы менен ажылыгын кабыл болоттур. Жакшы ниет кылалы. Сөзсүз ушул жерде ниет кылалы. Мен бир аксакалды жөнөйм. Ушул аксакалдардын арасынан эч баласы жок, өзү жалгыз келип алган бир аксакалды табам дагы. Аксакал, сиздин жаныңызда мен бармын. Дайыма мен жетелеп жүрөм сизди деп атаңыздай кылып алыңыз bir тугандар. Ушул жерде bir тугандашалы, көрдүңүздөр. Бири-бирибиздин ажылыгыбызды кылалы. Аллах Субханала Таала ошолордун дуасы менен жакшыртат. Көрдүңүздөр, өзүмдүн башым, өзүм эле ажылык деп бир жерде эгоисттик да кылбайлы. Адамдарга мээримдүү бололу, адамдарга жардам
жардам колун суналы. Bir yerde gelgen karakterlerimiz dini bolup aylanıp ketsin. Bizden ketkenden keyin bargandayın başka adam bolup baralı. Anı risofka kılıp, riya kılıp, ataylap, antep 3 ele gün jasayalaсын. Çındap özgür bul dünyaga. İnnallâhe la yughayyiru ma bi kavmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Teala bir kavmdun abalını özgörtpeyt. Al kavm özün özü özgörtmeyinçe deyt, gördüңүздөр. Gelingizler özgörtölü, jaman adattardı taştaylı. Paygambarımız gelgende dağı jana kızların gömgön kavmga gelgen. Bирок ошо kızların gömчүргөн adamlar ойлосоңуздар, адам эмес айбандык даражага түшүп калгандар дагы кийин жылдыз болушкан, сахабага айланышкан. Пайгамбарыбыз асхаби каннужум би айегем иктадайтум. Менин сахабаларым жылдыздар сыяктуу. Кимисин туурап жашасаңар да туура жолду табасыңар деп пайгамбарыбыз кепилдик берген улуу инсандарга айланган. Ушул жерде жашап жүрүшкөнүндө ашаратул мубашширин деген сахабалар болгон. Ушинтип түрүү жүргөндө пайгамбарыбызга келип периштелер айтып, пайгамбарыбыз келип сүйүнчүлөгөн, силер жаннатка барасыңар, силер жаннат ийсиңер, жаннатка, бейишке барасыңар деп сүйүнчүлөнгөн сахабалар болгон. Урматтуу бир туугандар, ошондой жанагындай абалдагы адамдарды пайгамбарыбыздын тарбиясы менен дүнүйөдө басып жүргөнүндө бейишке барасың деген гарантия, колуна путевка берилген мында айтылганда. Бир туугандар, бул жашообузду өзгөртсөк болот экен. Мурун бир Нурлан аферист болуп жүргөн болсок, мындан кийин Нурлан таква деп айланалы. Бир Мирлан тажаткыр болуп жүргөн болсок, мындан кийин Мирлан ушундай намазкан, Мирландын артынан намаз окуйм, Мирлан жашагандай жашайм дегендей абалга өзгөрөлү. Урматтуу бир туугандар, келгиле ниет кылалы. Улуу Алла Тааланын улуу жеринде турабыз. Сурабаган эч нерсебиз калбасын. Алла Тааладан сурабаган нерсебиз калбасын. Кудайым ыйман бер, ихлас бер, Кудайым жакшы берекелүү өмүр бер, Кудайым күнөө кылдырба, Кудайым тилдеримди, ушу тилдин размери көрдүңүз, узундугу 10 сантиметрге жетпейт, туурасы 4 сантиметрге жетпейт. Өзүнүн салмагы 10 грамм 15 грамм. Бирок ушу 10 граммдык мүчөң сенин 100 килограммдык денеңди тозок алып келет экен. Урматтуу бир тууган, эң негизги ушул жер сүйрөйт экен адамды. Тилдерибизге ээ бололу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эки бутуңардын ортосундагы мүчөңөргө кепилдик бергиле, эки эриниңердин ортосундагы мүчөгө кепилдик бергиле, мен силерге бейишти кепилдик берем дейт, көрдүңүздөр. Ушу тараптан адашат экенбиз. Намысыбызды сактайлы, тилибизди сактайлы. Бир туугандар, балдарыбызга дуа кылалы, мекенибизге дуа кылалы, мекен баштаган президентибиз, ошо журт башчыбызга дуа кылалы, тегерегине ушундай дуа кылалы. Кудайым биздин журт башчыбызга бекем ыйман бер, Кудайым күч кубат бер, тегерегин жакшы адамдар менен оро, Алла Таала жаңылтпа, элди акыйкат башкарып берсин деп Хасанул Басри деген улуу оли азат айткан. Менин Алла Тааладан гарантия болгон, сенин ушу дуа кылсаң, ушу дуаң кабыл болот деген гарантия берилген. Бир эле дуагым кала турган болсо, ошо өлкөнүн падышасына дуа кылмакмын деген. Анткени ал жакшы боло турган болсо, бардык калк жакшы болот. Жо аны шайтан азгыра турган болсо, бардык калктын башына кара күн келет деген. Урматтуу бир тууган, келиңиздер, башчыларыбызга, президентибиз баш болуп бардыгына дуа кылалы, элибизге дуа кылалы. Көрдүңүздөр, канчалаган жер титирөөлөр болуп атат, жерлерде кырсыктар болуп атат. Кудайым ушу адамдардын күнөөсү аркылуу, ошонун кесепети аркылуу болуп атса, Кудай Таала кечир деп алардын күнөөлөрүнүн кечирилишине дуа кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы ушу хадистеринде ушинтип дуа кылат эле, хажы кылган кишинин дуасы кабыл болсун, андан кийин анын күнөөсү кечирилсин. Ал хажы кылган киши кимдин күнөөсүн кечир деп дуа кылбаса, аныкы да кечирилсин деп. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз үй бүлөлөрүбүздүн абалдарына дуа кылалы, балдарыбызга
таяке жиендерибизге, мекенибизге Кудайым рызкы бер деп бир дагы адамдын көзүнөн жаш чыгарба Аллахым, жаман сыноолор менен сынаба деп ушул жерде дуа кыла турган жер. Бир жерге эмнеге келдик бир туугандар? Бир жерге бир багбан, бир жерге алма айдап өрүк тигип туруп, урожай алам деп барса, ошол жерден түшүм алам деп барса, түшүмүн жулуп алганы келген сыяктуубуз. Бир жерге келип Алладан суранганы келдик, күнөөлөрдөн жуулганы келдик, Алла Таалага жакындай турган болуп келдик. Көрдүңүздөр, Алла Таала мен сенин астыңдамын деп кепендеген ошо тирүү кезде жана ак материалды эч нерсе жок денебизге кийип атабыз. Кудайым, өлүм деген ак, мына кепинимди тирүү кезде дагы бир жолу кийдим деп келип атабыз. Алла Таала сага баш ийдим деп келип атабыз. Ушул жерлерге келип атканда көрдүңүздөр, баардык келип туруп ушу таштардын үстүнө жатып атабыз. Эртең Мина, Муздалифа, Арафат баардык ушу жерлерде эң жакшы ажылык кайсы? Эң жакшы ажылык чачтары уйпаланып, өздөрү кирдеп, ушинтип суусап, эриндери кургап, ушинтип кыйналып, ушинтип дуа кылып, ыйлап кылган ажылык, жакшы ажылык. Шүгүр кылалы, карасаңыздар, баардыгыбыздын шартыбыз жакшы бекен. 3 маал тамактар, кондиционер менен мына карасаңыздар, комнаталар, ушуга дагы эгер ушуга дагы шүкүрсүздүк кылса, Алла Таала колубуздан алып коет. Алла Таала берген ниматка шүгүр кылбасаң, бергенди берген Алла Таала алганды андан да жакшы билет, билесиздер. Куруш өтө кыйын нерсе, билесиңер. Куруш өтө кыйын нерсе. Бул үйдү куруш үчүн адам 2 жыл иштейт. Ага расходун табыш үчүн 10 жыл иштейт. Аны куруп бүтүрүш үчүн 2 жыл. Бузганда 2 күндө бузуп коет. Бир экскаваторду алып келип. Ошо сыяктуу урматтуу бир тууган, Алла берген ниматыбызды буздуруп албайлы. Алла Таала шүкүр кыла турган, шүкүрсүз боло турган болсок, ниматты кайра алып коет. Буга ачыктан ачык Куранда аят бар. Ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна адаби лашадид. Эгер менин берген ниматтарыма шүкүр келтирсеңер, мен үстүнө көбөйтүп берем. Эгер ага куфур келтирип, менин берген ниматтарымды көрбөй, көзүңөр көрбөй, ага да куфурлук кылып аткан болсоңор, менин азабым өтө катуу деген. Алла Таала кандай кылып алып коет, Кудай билет. Биз ойлошубуз мүмкүн. Бир адамды сабап койсок, бирөөдөн сабалат дешибиз мүмкүн. Бирок Алла Таала бирөөдөн сабалтпай, мүмкүн бир жериңден оору менен чыгарып коет. Мүмкүн балаңа кайгы менен чыгарып коет. Алла Тааланын бул дүйнөдө мен көп айтам. Инсан баласынын, адам баласынын приомубузчу 4-5 эле приомубуз бар. Мен сакмын, өтө сак жүрөм, өтө абайлап жүрөм, мен хитриймин, мен акылдуумун, мен мындаймын деп жашоодо ушундай кылабыз. Мен өзүмө кам көрөм, барып дайыма ден соолугумду текшертип турам деген сыяктуу эле 4-5 приомубуз бар. Бирок Алла Тааланын приому, Алла Таала миллиондогон приомдору бар. Бир туугандар, Алла Тааланын күчү менен кармашпайлы. Ушул жерге келдикпи? Канчалаган азап чегип, канчалаган балдарыңар акча таап, атам барып келсе экен деп 5 жылдап, 10 жылдап көчөлөрдө дворник болуп, 5 жылдап, 10 жылдап ушул адам көтөр алгыс нерселерди иштеп, ушул жерде тилек менен атамдын ыраазылыгы болуп калар бекен деп жөнөткөн аксакалдар отурасыңар. Балдарыңарга дуа кылгыла бир туугандар. Неберелерге дуа кылалы. Кудайдан, Кудайым менин кыяматка чейин урук тукумумду үзгүлтүккө учуратпа. Менин урук тукумуман бир да кафир чыгарба, бир да мунафык чыгарба, бир дагы жүзү кара чыгарба, бир дагы адамдарга жек көрүнгөн адам чыгарба. Менин урук тукумумдун бардыгы өзүңө кулчулук кылган инсандар болсун деп дуа кылалы. Ибрахим алейхиссалам ушул жерде дуа кылган. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Gördüңүздөр, ушул жерди Алла Таала ушу мекенге тынчтык бер. Мени ана менден келе турган урук тукумду намаз окуй турган кыл деп дуа кылат эле. Урматтуу бир туугандар, биз балдарыбыз бар, балдарыбыздын ыйманына да дуа кылалы. Кудайым балдарым намаз окуй турган болсун, неберелерим намаз окуй турган болсун. Кудайым, Кудай безерлер менин тукумуман чыкпасын деп көп дуа кылалы. Жерибизге, элибизге дуа кылалы. Келиңиздер, урматтуу ажакелер, бардыгыбыздын башыбызда 7 миллион калкыбыз бар. Ошолордун бардыгынын акысы бар. Биз ошолорго бизге бөлүнгөн квота менен бизге бөлүнгөн улуш ошо 7 миллиондун акысы деп туруп Саудия жөнөткөн. Бирок очерет менен Алла Тааларга силерге насип кылып туруп 6000 киши ушул жерге келип отурабыз. Калкыбыздын 1% ушул жердебиз. 1 эле проценти. Калган 99%нин биздин башыбызда акысы бар. Бардыгына дуа кылалы. Бири-бирибизди кечирели. Бири-бирибизди ушул жерде кээ бир учурлар
yollarda husnul huluk dep koyat. Kuluk münözüňörde oňdogula deyt. Kuluk münözdi oňdoş kanday bolat dese, alımlar kuluk münözdi oňdoş biröge aza berbegenge hareket kıluu emes deyt. Kuluk münözdi oňdoş biröni tarıntyp albayın, biröni ıza kılıp albayın, birönükün tartyp albayın dep aga hareket kıluu emes. Kuluk münözdi oňdop birödön oşondoy saga mamile bolup kalsa oşonu götörö bilүү bul kuluk münöz degen hormatly bir togan. Any jönele koy, biröge ıza bergende biyakale koyup koy. Sen birönün ızasında götörö bil deyt. Oşo jakşı kuluk münöz deyt. Hormatly bir togandar, kuluk münözleribizde Hudaý Taala oňdogon bolsun. Allah Taalam niyetleribizde Hudaýym jakşı niyet kılışdy Hudaýym nasip kılsın. Allah'ım hacı günlerine aman esen jetkirsin. Mına uşu günge çeyin gelgenibizden eki kişi ötüp ketdi gördüňüzler. Hacı gününe jetpey öttü. Hudaýym oşolardyň arbaklarında bizden razı kılsın. Bardybızdy kalganybızdy tügel uşu hacı günlerine jetkirip Arafatda günöleribiz uşu temirdin datın otqa koysoň kanday temirdin datı ırgıp düşkönдөй bizdiň günöleribizde oşonday ırgıp düşsün. Yeneden tuğma jaş baladay naristedey bolup mekenibizge aman esen baldarыбыздын жүzünü aldyna elibizdiň mekenibizge kayra kaytyp barışdy. Hudaý Taala nasip kılsın. Allah'ım özünün jakyn pendelerinden kılsın. Hudaýym özü goldasun, ajılygybızdy kabul kılsın. Hudaýym ajylyk günlerine aman esen jetkirip Allah Taalam bardygybızdyň ajybızda hac mabrur bolup uşul жерden ol jolu salamat mekenibizge kaytyrşdy nasip kılsın bir rahmetike.